Сокулук районунун Төмөнкү Чүй айылында 200дөн ашык адамды жумуш менен камсыз кылган тигүү цех менен Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев таанышып чыкты. Бардык шарттары менен жаңы курулган бул имаратты жергиликтүү ишкер Жолдубаев Сүймөнкул ачкан. Жаш ишкер бүгүнкү күндө көп адамдарды иш менен камсыз кылып келүүдө. Төмөнкү Чүй айылындагы жумуш менен камсыз кылуучу эң ири ишканалардын бири. Бүгүнкү күндө мына алыскы ушу аймак айыл өкмөтү мынакей приграничный айыл өкмөтү, но тем не менее мынакей дотационный болсо дагы мына бүгүнкү күндө эртең уже өзү бюджет формирующий айыл аймак болот. Себеби мынакей момундай тигүүчү, момундай инфраструктура создавать этип, момундай швейный цех ачылып, бүгүнкү күндө мынакей 250 жумушчу орун менен камсыз болуп атабы? 250. Бул жер соседний айылда 450 орун менен камсыз болгондор бар. Ошондо могу жерде 10-15 айылды камтып жумушчу орунду түзүп берип атышат. Ишкананын 200дөн ашык кызматкеринин көпчүлүгүн кыздар түзөт. Алар өспүрүм балдардын бардык кийимдерин тигишет. Кулброс текстиль фабрикасы Сокулук районунун Ак Жол айылында биринчилерден болуп ачылган. Тигүү ишканада ай сайын 1 миллионго жакын кийимдин түрү тигилип, өлкөнүн кичи базарларына жана сырткы өлкөлөргө экспорттолот. Эркин Тентишев фабриканын бардык кызматкерлерине ийгилик каалап, ишкананын ишине ыраазы экенин билдирди.